Мына ушул жерге келиште азыр эми сиздер бир нерсени жакшылап бир ойлонуңуздар эми. Көп адамдар азыр дем салдырыш үчүн келдиңиздер. Биз дем салдырыш үчүн келдик. Бирок ошол дем салганында эмне үчүн ооруп калдым деп ойлондуңуздар беле? Баарына суроо берем ушун. Эмнеге ооруп калдым? Эмне үчүн мен ушундай ооруга чалдыктым? Мисалы, эмне үчүн мен кара дубага чалдыгып калдым? Эмне үчүн мен ушундай көз тийгенге чалдыгып калдым? Эмне үчүн мага жин кирип кетти? Эмне үчүн мен ушундай бир жана хасат менен ооруп калдым деген суроо болуш керек. 5 себеби бар. 5 себеби бар. Биздин ушул нерсеге чалдыгып калышы. Бизге бул нерсе тийбеш керек болчу. Эмне үчүн десе, биздин Кураныбыз бар. Экинчиси сүннөтүбүз бар болчу. Биз мусулман болчубуз. Бизге бул нерсе келбеш керек болчу. Биз үйрөтүлгөн болчубуз уже. Бардык нерсе мурун айтылган болчу. Биз мусулманбыз турабы? Алхамдулилlah мусулманбыз. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад абдуху ва расулу. Күбөлүк берем, бир Алладан башка сыйынып атат жок. Жана күбөлүк берем, Мухаммад Аллах Тааланын элчиси. Жана кулу жана элчиси турабы? Биз айтканбыз ушинтип күбөлүк бергенбиз. Бизге тийбеш керек болчу бул нерсе. Бирок 5 нерсе бар экен. Ошо 5 нерсенин себебинен биз ушул нерсеге азыр келдик. Оорунун ушунча көп түрү бар. Мен баягы айтып аткам, мисалы ушул 4 нерседе 1,5 миңге жакын оору бар. Биринчиси биз кайдыгер болгон үчүн. Динибизге кайдыгер болгон үчүн. Мен мусулманмын деп коюп эле диниңди ойлонбогон себепти. Эмнеге мен мусулманмын да? Мен мусулман болгондо эмне кылышым керек эле деп ойлонбогон себебинен кайдыгер болгон себебинен. Кайдыгер бир окуя. Бир кызды алып келишти мага. Ичине жин кирип кеткен. Болбосо жол салган кыз. Эми бир ок эми болот. Үйүнө ата энеси кирди жууп туруп, аны эшиктин алдына төккөндө, силкигенде, ошол жерден субханалла кызы кирип келатып чалын жыгылган. Окуп келгенде ичиндеги шайтаны сүйлөп, аны айтты: "Эмнеге кирдиңиз?" "Менин могул эшигинин алдында менин балдарым ойноп аткан. Бул качан суун төккөндө менин балдарым өлдү. Менин мындан өч алышым керек. Ошон үчүн мунун кызын ичине кирип кеттим" деген. Эми биян карай турган болсок, мисалы ата-бабабыз илгертен кирдин суусун жолго төкпө, ит аякты теппе, капка отурба, бош нерсени мындай көтөрүп алба деген нерселерди кээ бирлер жок, бул шариятта жок дешип, азыр мезгилдерде мындай кайдыгер болуп атышат. Бир нерсе шылдың. Ой, илгеркилер ушундай айтып коюптур, ырым-жырым дегенде мындай. Жок. Бул нерсени керек болсо аалымдар айткан. Эмнеге десе, жин шайтандар эмне үчүн ит аякты теппе дейт мисалы. Итти негизи шарият боюнча үйдө бакканга болбойт. Жанагындай кичинекей иттерди кармап үйлөрдүн ичинде багып жүрүшөт го. Андай үйлөрдүн ичине киргизип баккан болбойт. Кайсы үйдө ит болсо, жана сүрөттөр илинип турса, ал жерде эмне пайда болот? Периштелер кирбейт. Ал жер жин шайтандардын эшиги болуп калат. Эми итти бакканда болгон аңчылыкка үйдүн тегерегинен эгерде башка уурлар кире тургандар болсо ошого анан кийин мал бакканга уруксат. Бирок эгерде үйүнүн эшигинин алдына итти коюп, баягы ит сени ушундай бир кыйкырып жана үрүп турса, ошол эми жаса конок кирип келатканда тап бере турган болсо, береке качып кетиши мүмкүн. Ушундай нерсе бар. Конок үйгө киргенде 10 береке менен кирет дагы, бирөөнү жеп 9-ун калтырып кетет. Конок киратканга керек болсо, жана тап бере турган иттерди бакпаш керек. Айтайын дегеним, ошол ит балит болгон себебинен. Ит таза болбойт, ал балит болот. Азыркы замандын да тех эмесине изилдегенде, иттин терисинде момундай бир тешик жок болгон себебинен, эмнекен анын бүт кир нерсеси ичинде калат. Сыртка чыкпайт. Ал тили менен дем алат десең, тили менен охлаждение болот. Ошон үчүн шариятыбызда иттин жанагындай шилекейи кийимге тийип кете турган болсо аны жууш керек болот.
Ушу даарат бузулбайт. Ал кийимди жууш керек болот. Эми караңыз. Ошол жана ит аягына тамак жеп аткан жугунду беребиз ага. Сөөктөрдү беребиз. Мына ошол жерлерде да кээ бир жин шайтандар келип ошол жерден ит аяктан тамактанат. Ошо тамактанып аткан кезде тепкенде көбүнө жин кирип кеткен болот. Эмне үчүн тезектерди жөн эле эме кылбайбыз, колдонбойбуз шариятты. Тезекти да керек болсо алганда мындай этияттыраак алабыз. Жана кык жыйнаган жерлерге барып туруп жанагындай сарайларга көпчүлүк убакыттарда сарайларга түнөгөнгө болбойт. Жанакындай бир адамдар мындай көлөкө, жартысы көлөкө, жартысы күн болгон бактын көлөкөсүндө түнөгөнгө болбойт. Уктаганга болбойт. Ошол эле мезгилде чычкандын уясына, ошол эле мезгилде субхана жана кумурскасынын уюктарынын үстүнө заара ушаткан болбойт. Бул илгертен тетиги биздин ата бабаларыбыз айтып келген. Биздин салттардын бу эмедеги Мамбет Асан деген устаз бар. Мурун нарындын газысы болчу. Ошо киши кыргыздын 100 макалын алып, 100 макал лакабын алып, шариятка салыштырып келгенде 99,9% туура болуп эсептелген. Кыргыздын макал лакаптары кээ бир биздин кылган жанагы ырым-жырымдарыбыздагы экен шарияттын чегинде экен. Аллаху акбар. Демек, керек болсо ит аягына адеп кылууну шариятыбыз буйругат. Иттин ит аягын да теппе деп атат. Демек, некен биринчиси ошол адам жөндөн-жөн жанагындай кайдыгерликтин себебинен эмне болмок эле. Бул ит да. Мисалы, керек болсо кыяматта пайгамбардын хадиси бар, кечирип койгула. Эки түрлүү адам бар экен. Бирөө мышыкты ачка калтырып койгон үчүн бир аял тозокко түшө турган болуптур. Bir buzuku olgan ayal suusap turgan itti көргөндө кепичин тиштеп алып туруп кайра кудукка түшүп туруп итке баягы суу берген себепти бейиштик болгон экен. Мусулман беш бир нерсе кайдыгер болбош керек. Эртең менен турдуму кайдыгер болбо. Анткени эртең менен тургандан баштап кайдыгербиз биз. Кээ бирлерге айтасың, бир 10 жылдык, 20 жылдык план түзүп ал жашоодо. Ушундай кыл да аны аракет кыл. Жашооңду такыр эчтеке токтобой аракет кыл десең, кээ бирлер эмне кереги бар анын? Эмне кылыштын кереги бар? А эртең өлө тургандан кийин жок. Мусулман субханалла эмнекен келечекте ушундай кайдыгер болбош керек. Дайыма эч бир нерсеге жанандай сөз бар, жана бир кино бар го, эле ашылы. Восток дело тонкое деген бар, Гүлчатай деген. Откровенческий Гүлчатай деген ашылы. Бул нерсе ошол карасак, ошол жерде айтылганда Восток дело тонкое дейт. Демек биздин мусулмандарыбыз бул эмедеги түндүк түшүк жакта жашап аткандарыбыз. Биздики эмне экен? Биздин шариятыбыз шунчалык назик экен, ошого кайдыгер кылбашыбыз керек. Бул башында эле туура эмес кылып койсоң, мына апаңа япа ушун теле бересиң деп кой, басып кетип калдың. Ошол ушун теле бересиң деген сөзүң тияк барып туруп 3-чү, 4-чү баладан таяк болуп башыңа тиет. Ата отура берчи деп койдуңбу? Айтып эле койдуң. Эми ал тиги жерге барат дагы бир жерден субана башыңа келип тиет. Өзүңдүн балаңан. Ушундай чоң нерсе, жөн эле нерсе эмес. Кошунаңа, үйүңдү карап тура турчу дедиң. Кошунаңа айттың, үйүңдү карап тура тур дедиң. Эми сен үйүңгө эмне тиешем бар, караба койдуң. Эми эртең сенин башыңа келет. Сенин башыңа келгенде бул башкачараак келет. Же болсо эмне үчүн бирөөнүн жаман нерсесине, бирөөнүн оорусуна, кырсыгына күлбө деген сөздөр бардыгы тең эртең күндө сенин да башыңа келет деген нерсе. Демек биринчиси кайдыгер болгон себебинен башыбызга ошо оорлар келип атат. Экинчиси биз үмүтсүзбүз. Үмүтсүз деген сөз, биз үмүттү унутуп калдык азыр. Эртеңки үмүт, бүгүнкү үмүт, биз азыр жада калсак эмне болду уже бүттү. Жашоо бүткөндөй сезилет. Көчө умрада жүргөнүбүздө бир 3-4 бала ооруп калган экен. Анан кийин атайын биз менен чыгыптыр, ошол эме кылайын деп дем салдырабыз. Анан субханалла айтып атабыз, эй тууганым, мороженое сатат да, Кабадан келатканда, чыгып келатканда сол тарабында мороженое сатат. Иншалла жеңиздер, өтө жакшы. Аякты өтө барсаңыздар, Кудай буйрса, ошол жерден жегенге аракет кылыңыздар. Анткени Меккеде
Кайсы нерсе кылсаң да сооп болот иншалла. Анан айтып атам, мороженое мен алып берип, албетсиз айтып атат, мен жебейм мороженое. Эмне жейсиң? Ооруп калам. Айтам, жок, сен мороженое оорутуп аткан жок. Мороженое. Анан баягы угуш керек болду, башын угуш керек болот. Анан мороженое жеди. Анан кетип бартабыз, бир үйгө эмеге гастролге келип атам, суратам, ооруп атасыңбы? Жок дейт да. Демек сени мороженое оорутпайт, муздак нерсе оорутқан жок. Сен ушун нерсе оорутқан жок. Болгон нерсеси эмне экен? Ал ушундай бир нерсеге коркунучка, үмүтсүздүккө батып алган да. Азыр бир нерсе болуп калса эле, ушуну болуп коет. Биз мисалы бүгүн банкрот болсоң, эртең да банкрот болуп калса сезилет. Бүгүн урушуп кетсең, бүгүн эле жашооң бузулуп калгандай сезилет. Аялың үйүнө кетип калган болсо, мисалы сенден таарынып кетип калган болсо, автоматически субханалла ата-энеңди күнөөлөп баштайсың. Нормальный эле болсоңор, сонун болбойт беле. Ушундай кылсаңар жакшы болбойт беле, тийишпей эле койбойт белеңер. Канча деген сөздү айтасың субханалла. Кийинче сабыр кылып тура турган болсоң, үмүт кыл, Алладан эмне алабыз эми? Эрди катын урушат, эси кеткен болушат экен деп туруп, анан субханалла эртең күнү кичинекей бир хадия менен жараша ала турган нерседе сен эң болгон, главный болгон, важный болгон ата-энеңдин көңүлүн оорутуп таштадың. Эми алар эртең күндө сенин келиниң чегиңе сүйлөй албайт. Анткени сени жакшы көрөт да ата-энең. Эми сен аялың жакшы көргөн билет дагы, эмнекен эми сенин келинчегиң сен жокто бок берсе да кечирип коюңуздар, жегенге аракет кылышат. Кетип калса баламан тил угам деп. Карашым кандай нерсе. Демек, ушул нерселерге да көңүл бурушубуз керек экен. Биз көп убакыттарда өзүбүздү кылабыз жашообузда. Өзүбүздү талкалайбыз. Үчүнчүсү, биздин жашообузда дайыма болгон нерсе, бул кырсыктар келсе, жакшылыктар келсе шүгүр айтпайбыз. Үчүнчү бир шүгүр айтпаган себебинен келип атат. Шүгүрсүздүк. Мен азыр келаткан китеп окуп келатып айтып атам. Ошо китепте ушундай нерсе бар экен. Бир баланын окуясы бар экен. Атасы колунда жок болгон себебинен балдары энесинин эски көйнөктөрүнөн тигилген гүлдүү шымдарды кийип жүрчү экен. Атасы эртең мага айлык тиет, бардыңарга 3 баласына тең шым алып келип берем дейт. Баягы балдар эртеден кечке чейин атасын күтөт. Анан атасы кеч келет, келсе, баягы 3 баласына бир эле шым алып келиптир. Карашым экен. Ошентип, баягы карашымды улуу баласына берип айтат, "Сен айлыгым жетпей калды силерге. Шым алып бере албай калдым, башка жок." Десе, баягы балдары таарынгансыз, бирок атасын түшүнүп турушат. Илгерки замандын балдары түшүнгөн. Азыр iPhone алып бербей калдым деп баягы муун өлүп алды бирөө. Аялы iPhone алып бербейсиң деп аялы кетип калды баягы бирөө. Ушунчалык нерсе да биз азыр ушундай биз болуп калдык. Анан баягы ага берчи мен бир кийип көрөйүн дейт. Жок, булгап коесуң, бербейм. Эртеси сурайт, ага берчи, такыр булгабай, мына бу килемдин үстүндө эле болом дейт. Такыр болбойм. Баягы жок, бербейм дейт. Эртең берем деп коет. Анан эртеси эртең менен мектепке барганда байкесине, "Байке, бүгүн шымыңды кийем билесиңби?" дейт. "Билем. Эрте кел сабактан, эч кимге жолукпа, ойноп калба." Десе, баягы субханалла макул деп кетет. Бир мезгил сабак болуп аткан мезгилде ушунчалык даражада Аллаху акбар мугалимге бир кулагына бир нерсе шыбырады. Баланы айтып аткан, "Сизди атаңыз чакырып атат" деп. Эми баягы дагы атам айткан турбай, шымды кийиш үчүн эптеп мен чакырткан экен деп ойлонуп алып анан жөнөптүр. Үйгө келсе үйдүн жанында ушуга окшоп көп машиналар топтолуп калыптыр. Көп машиналар токтолуп калган. Ойлойт экен, бул эмне болду экен? Десе, караса, бу үйүнө кирсе атасы да энеси да ыйлап атат экен. Баягы бала ойноп атып, биринен жыгылып кетип башымен тийип өлүп калган экен. Иниси. Ошондо баягы атасы ушундай ыйлаган экен. "Балам, мен сени базарга алып барышым керек эле. Бирок сени мен мазарга апаратам" деп ыйлаган экен. Көп вакыттарда биз жашоодогу адамдардын, жаныбыздагы болгон адамдардын бизге кылган мээнетин, кылган жакшылыктарын биз унутуп калабыз. Шүгүр айтпайбыз биз. Үйүбүздө канча тамагыбыз турса шүгүр айтпайбыз. Канча кийимибиз турса шүгүр айтпайбыз. Квартирада болсо үйдөсүң да, көчөдө эмессиң да, туурабы? Демек, шүгүр айтыш керек экен да. Шүгүрсүздүктөн арамды жеп атабыз. Шүгүрсүздүктөн уурлук кылып, ушундай чоң күнөөлөрдү кылып атабыз биз.
Şükür айтпайды. Bir erkek özünün ayalına şükür айтпайды. Zina kılıp başka ayal menен жүрөт. Bir ayal özünün güyösüne razı эмес, başka erkek menен zinada жүрөt. Şükürsüzlük de turabı. Бардыгы жүзүнө 5 өз болсо, 5 өзүнүн тең телефонуңуз бар. Бирок бардыгына тең iPhone керек. Бардыгында бар, бирок iPhone керек бизгечи. Ошондой эле көрсөтө турган телефон мынакей, бүт баары окшош, ошол эле нерсе, башкача эмес. Демек, үчүнчүсү шүгүрсүздүктүн себебинен биз ушундай бир оорга чалдыктык. Bir жеңе 3 кызды болуптур. Анан geldi. Onu ilayt. Мындай карасам жин деле жок, мындай карасаң неме деле жок. Аны айтты да, эжеси стресс болуп калган окшойсуз, боо стресс болду, молда келет. Эмне ол стресс болду? Байкеге мага талак бере турган болду. Эмнеге дейс? Десем айтат, эркек бала төрөбөйсүң деп айтты. Ай, эмнеге төрөп берип койбойсуң деп тамашалап атсам, айтат, мен 3-чү баламды кызды төрөгөндөн кийин Алланын насибимен мен койгон дейт врачтар. Уже болду, төрөй албайм дейт. Эми ушунча жылда мен 18 жашыма тийдим дейт. Ушунча нерсе болду, жашообуз өттү дейт. Квартирадан квартирага жүрүп, көчөдө жүрүп, шамтырап жүрдүк. Эми дордойдо иштедик дейт. Ушундай иштеп атып, ушунда суу калдырып койгон экенмин. Айла жоктон ушундай жайга келдим. Эми барды 2 этаж үй болгондон кийин, Lexus машина болгондон кийин, банктарда акча болгондон кийин, эми сенин керегиң жок. Мага да эркекти уйтурган башка бир аялам деп ат дейт. Я Аллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким 3 кыз тарбияласа 5 керет. Дагы 2, дагы 1. Кайсы бир кыз тарбиялап жакшы күйгө берсе 5 керет. Эми кара. Кыз пайгамбардын саламы. Пайгамбарсы кайсы үйгө кыз төрөлсө, менин саламым болсун деген. Эркек бала бул biz деген бизге ушундай нерсе кандай десем, бизге субханалла табытка табытты көтөрүп апарып мүрзөгө салгыч. Бирок көп убакыттарда мен угам, ушул балдарынан угам, эркектерден угам. Эркек балдардан угам. Эгерде сен жаш кезинде нормально иштеп койгонуңда, жакшылап жашап койгонуңда, Советтер Союзунун трактор алып койгонуңда, машина алып койгонуңда, үй салып койгонуңда, мен жакшы жашамакмын. Az тентип жүргөн себебим, сен туура эмес жашагансың. Сен себебинен мен ушундай болуп атам деп күнөөлөп аткан эркектерди көрүп атам. Бирок күнөөлөгөн кыздарды пока көрө элекмин. Алгын бардыр. Кыздардан мээрим гана болот. Жакшылык гана болот. Туура кыз десе, ага баары кирет. Энең дагы, чоң апаң дагы, өзүң аялың дагы, өзүң кызың дагы, эжекең дагы, карындашың да, ал бирөөнүн кызы да турабы? Ушулардын кыз деген нерсеге аял затына киргендин бардыгында мейрим бар экенин пайгамбар айтып кеткен. Демек, шүгүр кылыш керек экен туугандар. Төртүнчүсү, биз дарыны туура эмес ичкен себебинен. Биз имандын дарысын ичпей, башка дарыны ичип атабыз. Биз имандар, кел, мен сени мындай коеюн. Алхамдулилlah, бир окуя бар. Мен ушул мен жеримде болгон же. Bir кичинекей баланы бир дем салып берип койдук, айып калды, машала кетти. Анан кийин бир нече убакыттан кийин кайра бир баш ооруп баланы кыйнап атса, больницага апарсам башында менингит деп туруп, аркасынан сулунан жүлүнөн суу алып таштаган. Эми ошол бала бу дүйнө өтүп кетти. 14кө чыгып каза болду. 14 жашка чыгып баягы чарчады. Бирок ошол балагачы мурун биз жөнөкөй эле Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн Курандагы ушу 3 сүрөнү окуп, дем салып койгондо сол айыгып кетет эле. Дайыма көз тийип калат эле ошол балага. Чоң, олбурлуу бала болгон себебинен. Төрөлгөндө эле 5 килограмм төрөлгөн бала кандай болот, турабы? Эми ошого окуп кетет элек. Эми биз болсо азыр кичинекей эле бир көз тийип калса, ошол нерсенин температура чыгат. Негизи көз тийген балага температура болот. Көз тийген бала жанакында бир өзүнө чиренип, ушундай бир башкача болот. Түнүшүнө коркуп, жанагындай коркуп ыйлай берет, силкилдеп калат. Ушундай бир иман дарылары менен айыктыра турган нерсени биз башка дары менен айыктырганга аракет кылып атабыз. Демек, иман дарысын бергенге аракет кылышыбыз керек. Мына 4-сү башка дары ичип атабыз. Анан 5-си биз эч кимге ишенбей калдык. Молда жөнүндө айтсаң,
Айтат эми, кой молдоңа ишенбейм дейт. Мисалы боякка келатканда эле бирөөңөргө молдо бош керек, кантип болбосун. Боякка молдо келеткенсе, ай мен аны билем аны. Молдоңду билем аны. Койгактан айтпай эле койгон. Дегенде толтуруп турабы? Мисалы койчу ошо молдолорду, молдодан башка эле жетишип атат. Деп субханалла, молдого эмес кээ бирлери молдого шекилдер менен динге шекилтирет. Мына ошо 5 нерсе сиз менен бизди бул дүйнөдө оорутат азыр. Ишеним жок жүрөктө. Дайым айтабыз. Бир нерсени угуп алыңыздар. Ким сүйлөп атканын карабагыла, эмне сүйлөнүп атканын карагыла. Дайыма жакшы сөз болот атабы? Ошону ук иншалла. Жаман сүйлөнүп атабы? Ошону кечирип кой дагы, туура нерсе кылгын иншалла. Аракет кылабызбы? Алла разы болсун туугандар.